Кутмандуу кеч, ардактуу көрөрман. Бир апта ичинде Маданият шоу айдыңында кандай жаңылыктар, деги эле атактуулардын жашоосунда эмне кеп, ошондой эле кызыктуу фактылар менен дагы бөлүшөбүз. Бизден алыстабаңыздар. Сиздер менен мен Сезим Илимбекова. Гүлзат Байзакованын уулу Камбар баштаган Кайрас тобу Орусиядагы Битва Каверов эл аралык сынагына катышып жатат. Кубанычтуу жаңылыгы менен Ырчы Айым социалдык тармактагы баракчасына бөлүшкөн. Мен сиздер менен эң сонун жаңылыгым менен бөлүшкөнгө убакыт келди. Өзүңөр билгендей, балдарымдагы профессионалдуу музыканттар. Уулум Камбар баш болгон Кайрас тобу СТС телеканалында көрсөтө турчу Битва Каверов деген масштабдуу телесынакка катышып жатышат. Кыргызстаныбыздын атын чыгарып, намысын коргоп жаткан азаматтарыбызды көрүп, колдоп коюңуздар. Кудай буйрса үмүтүбүздү акташат деп ишенебиз. Кыргызымдын мыктылары, деп жазды ал. Сынакта Сергей Жуков менен Клава Кока туруктуу калыс болот. Баш байге 5 миллион рубль. Ал эми 3-жылдыздардан тандалып турат. Сынак көгүлтүр экранга 24 марттан тарта чыга баштайт. 14 мартта Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлзада Рыскулова 43 жашка чыкты. Туулган күнүмдө жолдошум ашканада тамак жасап, көңүлүмдү көтөрүп жатат деген Ырчы Айымдын өздүк майрамы кандай өттү экен? Туулган күнүмдү майрамдабай калганыма көп жыл болуп калыптыр. Бирок жыл сайын досторум куттуктап өткөрүп беришет. Быйыл дагы өткөрбөйм десем, биз уюштурабыз дешти. Кечээ күнү эле биринчилерден болуп куттуктап коюшкан. Ал эми бүгүнкү күндүн эсебинен биринчи болуп балдарым куттуктады, дейт Ырчы Айым. Гүлзада Рыскулова 1980-жылы 14 мартта Ош облусундагы Өзгөн районунун Чымбай айылында туулган. Ош мамлекеттик педагогикалык институттун музыкалык бөлүмүн аяктаган. Ырчы Айым нукура кыргызча ырларды, дастандарды айтып, өзгөчө стили менен калың элге таанылган. Учурда 4 уулдун энеси. 2016-жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын алган. Ырчы Мирбек Атабеков 5 күн бою жеке концертин тартуулады. Эң кызыгы, бул концерттин соңунда Ырчыга Lexus унаасы күйөрмандары тарабынан берилген. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков 6 марттан 10 мартка чейин Бишкек шаарында жеке концертин өткөрдү. Бул концерттин соңунда Ырчыга Lexus унаасы күйөрмандары тарабынан белек катары берилгендиги айтылып, видео тарады. Ачкычты берип жаткан жаран, бул пранк эмес, сиз бул унаага татыктуусуз деген. Ошондой эле унаанын номери Мирбек деп жазылган. Билеттер кымбат экендигине карабай бат сатылып, каалоочулар көп болгондуктан дагы бир күнгө концерт узартылып, жыйынтыкталган. Белгилүү куудул Абдылда Иманкулов кесиптеши Нарымбек Молдобаевке күтүүсүздөн Nissan Primera автоунаасын белек кылды. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү куудул Абдылда Иманкулов маданияттын мыкты кызматкери Nissan Primera автоунаасын белек кылды. Биздин үй бүлөбүз үчүн күтүүсүз болду. Баарыбыз бул белекке кубанып турабыз. Канча жылдан бери бир сахнада чогуу иштеп келишет. Бирок мындай чоң белекти биринчи жолу алып жатабыз. Үй бүлөбүз менен терең ыраазычылык билдиребиз, дейт куудулдун жубайы. Белгилүү Корей актрисасы Сон Хе Кё башкы ролду ойногон Netflix сервисинин Атактаң сериалынын уландысы бир күндө дүйнөлүк рейтингде 3-орунга чыкты. Аталган сериал баш аягы 26 өлкөдө рейтингде 1-орунду ээледи. Атактаң сериалы 26 өлкөдө рейтингде 1-орунду ээледи. Алсак Түштүк Корея, Япония, Тайвань, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Сингапур жана башка өлкөлөр. Ал эми 13 өлкөдө 2-орунга чыкты. Сериал Азия чөлкөмүнөн тышкары да популярдуу болуп жатат. АКШ, Канада жана башка өлкөлөрдө 3-орунду алды. Атактаң бул Мистер Саншайн, Күндүн мураскерлери сериалдарынын сценаристи Ким Ын Сук жазган алгачкы пьеса. Аталган драмада мектепте кордук көргөн кыздын өч алуусу чагылдырылат. Даңазалы доор сериалында Сулейман Султандын энеси Валиденин ролун аткарган туркиялык актриса Небахат Чехре 79 жашка чыкты. Белгилүү актриса 1944-жылы 15 мартта Самсун шаарында төрөлгөн. Апасы үй кожойкеси болсо, атасы юридикалык кеңседе иштечү. Небахат Чехре 15 жашында Туркия периси наамын жеңип алган. Алгачкы жолу бозторгой, тыюу салынган сүйүү тасмаларына тартылып таанылган. Ал эми дүйнөлүк атактуулукту Даңазалы доор сериалындагы Валиденин ролу алып келген. Небахат Чехре 1967-жылы туркиялык сценарист, продюсер Йылмаз Күнейге турмушка чыгып, кийин 2 жолго түшүшкөн.
Лос-Анджелес шаарында 95-рет Оскар сыйлыгын тапшыруу аземи болуп өттү. Режиссер Дэн Кван менен Дэниэль Шейнерттин бардык жерде бардыгы бир убакта тасмасы эң мыкты тасма деп табылды. Оскар 2023 сыйлыгын кимдер алды? Эң мыкты актер Брендан Фрейзер, Кит тасмасынын башкы ролу. Эң мыкты адаптацияланган сценарий Говорит женщина киносу. Канадалык режиссер Дэниэл Риордан Навальный тасмасы мыкты даректүү тасма номинациясында сыйлыкка ээ болду. Аватар Путь в ад эң мыкты визуалдык эффекттер үчүн Оскар сыйлыгын алды. На западном фронте без перемен тасмасы чет тилдеги эң мыкты тасма номинациясын жеңди. Ошондой эле Мишель Йео эң мыкты актриса номинациясында Оскар сыйлыгын алды. Буга чейин Оскар сыйлыгынын уюштуруучулары иш-чарага көзөмөл жүргүзө турган атайын кризистик топ түзгөнү маалымдалган. Мындай чечим былтыркы сыйлык тапшыруу аземинде актер Уилл Смитке байланыштуу жаңжалдан кийин кабыл алынган. Тасма аламы укмуштуудай трюктар менен коштолот эмеспи? Ооба, монтаж менен деле жасап койсок болот. Бирок жандуу трюктарды аткарып тасма дүйнөсүнө көрккө алып келген бул дагы талант өзгөчөлүк десек болот. Ким жөнүндө сөз болуп жатат десеңиздер, бул жолку каарманыбыз дүйнө жүзүнө белгилүү актер Джеки Чан тууралуу кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөбүз. Ата-энеси кедей болгондуктан бага албайбыз деп жаңы төрөлгөн Джекини англиялык акушерге сатмакчы болушкан. Бирок кайра ал ойдон кайтышкан. Эгер сатып алганда азыр Джеки Англияда жашап доктор болуп иштеп калмак беле. Джеки күнүнө 3 саат спорт менен машыгат, диета кармабайт, балыкты, жашылча жемишти жакшы көрөт. Эт жесе эртеси 20 мүнөт адаттагыдан ашыкча чуркайт. Джекинин тасмаларында зордуктоо жана эротикалык кадрлар жок. Ал ушунусу менен мактана алат. Күнүнө 4-5 гана саат уктайт. 80 тасмага актер катары, 11-ине каскадер катары тартылган. 15 тасманы режиссер катары, 11-ин продюсер катары тарткан. Джекинин периштелери деген моделдик агенттиктин ээси, жаныбарларды коргоо уюмунун активисти, ресторандар түйүнүнүн тең укуктуу кожоюну, бир канча университеттин доктору, кайрымдуулук акциялардын уюштуруучусу. Ажидар Лорд деген тасманы тартуу учурунда Джеки буту менен кичинекей топту тээп 6 метр алыстыктагы тешикке киргизиши керек болчу. Ушул 3 секундалык оюн үчүн 1600 дубль жана 2 күндүк убакыт талап кылынган. Ушуну менен рекорддор китебине кирген. 1995-жылдын май айында МТВ телеканалынын дүйнөлүк кинематографиядагы ийгиликтери үчүн сыйлыгын алган. Джеки Чан тууралуу көп китептерде жазылган. Жаңы чыкканы Василий Москаленконун эмгегинен жаралган Джеки Чандын хроникасы деген китеп. Маданият шоу айдыңында мына ушундай жаңылыктар болду. Сиздер менен мен Сезим Илимбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.